Москва, Москва деп. Не oldu? Тамағын жебейсің бе? Кыргызстанды сағындым, досым. Аяшты сағындым десем. Балам сағындым. Сен балаң бар ба? Чоңоюп тили чыгып калды. Бирок мен аны көрө элекмин элестеп. Үйлөнгөндөн 2 ай өткөндөн кийин Россияга келе бергем. Кетпейсің онда, не кылып жүрөсүң? Мага койсо азыр кетип калмакмын. Элден калбайын деп кредит алып, заңгыратып той бердим. Эми мына ошонун кесепети. Той берем деп белчемен карызга батып, кредит алып, эми кайра ошолорду төлөш керек болсо. Ошонун айынан Россияда бирөөнүн жеринде иштеп жүрөбүз, досум. Өзүңчү? Үйлөнгөнсүңбү? Каякта дейсің? Бойдокпуз. Не кылып жүрөсүң үйлөнбөй? Алло. Ассалаумалейкум апа, кандайсыз? Балам, кандайсың? Иштериң жакшыбы? Шүгүр жакшы, өзүңүздөр. Тиги кудалар 60 жылдык юбилей өткөрүшүп жатыптыр. Ошого кошумчага акча беришибиз керек. Анан айдын аягы менен черный кассам бар. Ошого бир аз акча салсам. Макул. Ушул жылы биз да чоң атаңдын ашын беришибиз керек, билесиң да. Макул балам, ишиңе ийгилик. Мейдиңиздер, тынч болуңуздар, макул. Мен дагы бир-эки жыл жүрөт окшойм. Силер мигранттар Кыргызстанга 2,5 миллиард доллардан ашык бир жылга киргизесиңер. Ошол 2,5 миллиардтын тең жарымы биз тойго кетиребиз. Тагыраагы туалетке кетиребиз. 10 миллион долларга бир мектеп курулат. Биз бир жылда 100дөгөн мектептерди, 100дөгөн бала бакчаларды биз жөн эле жеп көчөгө таштап атабыз, урматтуу бир тууганым. Бизде аң сезимде революция жок бизде. Курсак тойгузуп, ата-энең ыраазы кылып акча салып тура берет, ал жей берет, тойго барат, көлүгө барат, сен барганда акчанын баары жок болуп калган болот, сен убактың ысырап болгон болот. Убактың ысырап кылба сен.